Баткен районунун Жака Өрүк айылында 10 январга караган түнү чатак чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди, ок атылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү коңшу тажик айылынын тургундары жолдон өтүп бараткан кыргызстандык жарандын унаасын талкалап, мергенчилик куралдан ок атылганын билдирди. Көкташ айылына чектеш аймакта Жака Өрүк жана Көчө Каан деген участкаларда биздин кыргыз жарандарына ошо автоунаа менен өтүп баратканда тажик жарандары тарабынан ошо бейбаштык немелери катталган фактылар. Алар ошо таш менен ургулап автоунааларын талкалоого аракет кылышкан, ошондон улам окуя чыккан. Ошо бул окуяда ок атуу дагы биринчи ошо биздин кошуна Тажикстан тараптан башталган. Бул окуядан кийин Жака Өрүк жана Тажикстандын Кожалуу айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал болгон. Болжол менен 2:40 тажикстандыктар Дахма аймагындагы кыргызстандыктардын үйүн ташпаранга алган. Ал жерге барган кыргызстандык чек арачылар менен милиция кызматкерлерине Тажикстан тараптан ок атылган. Ыйгар Мукту өкүлү бул аймактагы кырдаалды өзү жеке көзөмөлүнө алган, күч түзүмдөрү дагы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Ал эми кечинде биздин жергиликтүү бийлик, ошо тийиштүү бүт органдар биргеликте Көкташ айылындагы окуя болгон аймакта жайгашкан 200дөн ашуун тургундарды алардын коопсуздугу үчүн, ошо өмүрү, ден соолугуна зыян келбеш үчүн тамак аштар уюштурулуп жатат. Бардын саламаттыгы медицина кызматкерлери тарабынан текшерилип турат. Окуя болгон жерге күч түзүмдөрү жана өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары барып элди тынчтандырып, коопсуз жайга көчүрүштү. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Чингиз Айдарбеков Тажикстандын Кыргызстандагы элчисин чакырып, каршылык нота жиберген. Ал төмөнкүдөй жазылган. Элчиликке Тажикстандын консулу чакырылды. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында абалды туруксуздаштырууга алып келүүгө, деструктивдүү жана чагымчыл аракеттерге байланыштуу тажик тарапка Тышкы иштер министрлигинин кезектеги протест билдирүү нотасы тапшырылды. Мындан тышкары кырдаалды курчутпоо максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алуу жана күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу талабы коюлду. Учурда Кыргызстандын чек аралаш айылдарында кооптуу абалдан улам 200гө жакын жай тургундар Көкташ айылынын Дахма участкасында жашаган элди Шайдулла Гану орто мектебине жайгаштырылды. Аларга бардык социалдык медициналык шарттары түзүлгөн. Ал арада өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазыев чек араны кайтарууну күчөтүүнү тапшырды.